Урматтуу Чоро Сейитович, аталган мыйзам долбооруну колдойбуз албетте. Бирок даярдыгыңыздар өтө төмөн да. Конкретно даярданып келбештирби? Өзүңүз көрүп атасыз, ГИКтин өкүлдөрү да анча даяр эмес да. Азыркы учурда 79 миллионду алсаңыздар, кайсы багытка жумшайсыздар? Биз колдоо берсек. Жарандарды арзан жүлөмө калсын. Жок, эми мындай да, бир жерге үй салып атасыздар да. Жалпы республика боюнча канча объект баштадыңыздар азыркы? Азыркы учурда 40 миңден ашуун Батире, Бишкек шаарында канча? Бишкек шаарында азыркы учурда 1685, 16 миң, то есть 16 миң батире. Квартира, батир. Ошондо азыркы учурда Ош областы, Баткен областы, Нарын областы, анан Бишкек шаары и Талас областына баштадыңыздарбы? Таласта да баштадыңызбы? Таласта да башталды. Нарында, Кочкордо, Нарында 2 жерде, Караколдо, Чолпон Атада. И Бишкек шаарында. Бүт эле регионго баштапсыздар да, э? Баштадык. Мына этап менен баштап бүтүрсө кандай болот? Анан бүт бар жокко баштап алып анан кийин какап калбайсыздарбы анан? Этап менен биз очередке карап дагы региондорун карап атабыз да. Например, Бишкекке быйылкы жылы эле уже 25 миң очередке турду да. Бул 95% очередке турду деп айтылат. Азыркы учурда сиздер мындай бүткөн конкреттүү түрдө барбы батирлер? Качан ошолор бересиздер? Быйылкы жылынан Кыргызстан боюнча курулуп аткан объектлердин арасынан Бишкек шаарына гана берилет. 1000 общий гана 1875 квартира берилет. Кызылкаяга качан баштайсыздар? Жер табылдыбы Кызылкаяга? Жер табылды. Азыркы учурда жерин алып атышат биздин кызматкерлер. Анан бу Айдеркен шаарына да курулат деген ошондой сөздөр бар эле. Бар. Туурабы бул? Планда бар. Качан баштайсыздар? Эмнеге жылы баштайбыз, Кудай кааласа. Анан Чоро Сейитович, мо 79 миллионду доллар менен аласыздар дагы, жана айтып атпайсызбы 8%тен беребиз деп. Ошо элге сом менен бересиздерби же доллар менен? Ушуну такдан айтып кетиңизчи. Биз сом менен беребиз. Сом менен беребиз. Ошо жана башында эле ошону айтыш керек болчу. Доллар менен алып туруп, элге биз сом менен беребиз деп. Бул жерде мына биздин кесиптештер суроо берсе, бир так жооп бере албай жатасыздар. Бүт баары ушундан чыкпады. Инфляция болот. Биз доллар менен алып, сом менен беребиз деп конкретный дана так айтып кетиш керек да. Бул жерде кээ бир кесиптештер доллар менен алып, доллар менен берет экен деген үмүттө калды. Жусупбек Исламович, биз толугу менен сом менен берип, кайра элдерден сом менен чогултуп алабыз. Өкмөт болсо ошо доллар менен бүгүнкү күнү алып атат. Жок, ошону конкретный түрдө айтыш керек да. Өкмөт доллар менен алат, кепилдикти толук кандуу мойнуна алып атат. Биз элге сом менен беребиз деп айтсаңыздар, ушунча баягы суроо жаралбайт эле да. Ушуну дана так айтып кетиш керек да. Же кыйынбы? Мына айтып атасызбы, сом менен беребиз деп. Ушуну айтпайсыздарбы анда башында эле? Урматтуу депутаттар, биз мамлекет доллар менен алып, кепилдикти мойнубузга алып, элге сом менен беребиз десеңиздер, ушунча бир талкуу болбойт эле да. Ушуну эске алсаңыздар, эртең палатадан пленардык жыйында айтып дана так айтып кетиңиздер, ал жерде да суроо болот. Бир топ суроолор болот. Рахмат.